Мына азыр кайрадан жекеме-жеке башталды. Ортодо Өзгөн командасынан 3-чү катардагы оюнчу бул Тынчтык. Бир дегенде эле жерден көтөрүп кетти. Ислам өткөрүп алды улакты өзүнө. Сол такымына басып келе жатат. Кандай болар экен? Салым. Ислам 6-1 эсебинде Өзгөн дагы деле болсо алдыда. 3-чү тайм 10-чу минутта артта калды. Дагы алдыда 8 минутта убакыттар бар. Булак дагы деле ортодон старттан башталды. Он экинчи номердеги бул Батырали Тигр аргымагы менен булакты жакшы көтөрүп, оңдонуп, оң такымына басты. Өз тайгазанын айланып оңдонуп жатат. Дагы деле болсо Батырали эми кандай аракеттерди жасайт алдыда көрүп турабыз. Кетип жатат. Кана көрүп турабыз. Батырали да көмөлөк. Батырали Жалаң мыкты бүгүн учкай агаттарынан Тигр деген аткен Тигр. Кана эми ачылды, мүмкүнчүлүк бар. Мына ошентип дагы бир салым болду. Өзгөн командасы. Эсеп канча болду? 7-1 эсеп болуп калды. Алдыда Өзгөн командасы. Булак кайрадан старттан башталды. 3-чү тайм 7-1 эсебинде алдыда Өзгөн. Бир дегенде эле көтөрүп кетти эле, бирок ачы командасынын 7-чи катардагы оюнчусу улакты тартып кетти. Ал 7-чи номердеги оюнчубуз бул Ерлан Береке акымагы менен экен аутка чыгып кетти. Тынчтык өзүңүздөр көрүп жатканыңыздардай жерден аябай жакшы еңип жатканына күбө болуп жатабыз. Алдыда жекеме-жеке кайрадан Ысык көлдөгү аба ырайы менен биздин керемет өзүбүздүн
Баткен жергесinde аварайын көрдіңіздер. Biz кеткенден кейін шамал болады. Қарда жаған жоқ, күн де жаған жоқ. Біздің балдар ішіне ор болып қалды. Күн жап, қар жап. Біздің балдардың ойынына ішіне. Бүгін әлі açılды деп, ал жақта. Бізде осы бір жұма бойы шынан ол жерде бір өзінше қызықты ойынға бөле алған. Татынақай. Ортадан Күлкүташ деген айылда көтеріп шықты. Азыр эми тарихқа жазарыз. Ачы командасының ойыншысы алды эле, бирок улакты таштап коюп чыгып кетти. Наурыз байрамына карата сыртка чыгып кетти. Аут. Баткендин стадионунда ойын жоқ. Бүлкү тамашалар болуп атат. Биздин классикалык күрөш өтүп атат. Азырдагы мындан кийин бизде кадыр улак болот экен, жана айтып кеттик, коммерциялык улак дейт. Ал эми өзүбүздүн улагыбыз болсо 3 минут 15 секунд убакыт калды. Эсеп бизде 7-1 эсептен жаңылчу болду менен кийинки убакыттарда. Geçe günü 3-2, 3-1 болуп атты мына. Алдык оюндарда балдарды мына аттарга чарчаган окшойт. Ачынын эң мыкты талапкерлери чыгып кетти. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Birinci derecedagi diplomga janadagi 100.000 so'm akça tatıktı komandalar. Bu da bırak bu da bayga 100.000. Ben yaxşı ikinci oyun finalistlerdir. Federatsiyadagi uluttuk oyunlar direksiyasıdagi buyurtma iş-çaralarning algachqisi deb жазып qo'yamiz uyga borgandan keyin. Barыңыздарга рахмат, урматтуу агайын туугандар. Меймандоштугуңуздарга бир жума бою ушул жерде жалаң ак турпак. Жеке ортодо Өзгөн командасынан 11-чи катардагы оюнчу бул Адилет Рембо аргымагы менен чыккан экен. Ал эми Ачы командасынан 3-чү катардагы оюнчу бул Бакай Пуля аргымагы же болбосо алмаштырып чыктыбы айтор белгисиз. Таныгандар өздөрү билип калар. Бакай мына ошентип оң такымына көтөрүп чыкты улакты. Тайгазанга ой барды, бирок улакты таштай албады, жерге түшүп калды. Бир аз жакшы ыңгайсыз абал болуп калды окшойт. Айтор Тайгазанга таштай албай калды. Улак азыр жерде. Улак жерден көтөрүлүп калыптыр. Өзгөн командасынан 2-чи номердеги оюнчу бул Нурсултан. Нурсултан да келе жатат. Жакшы бара жатат. Ой. Ат мүдүрүлүп кетти го. Ошентип мына биздин акыркы 20 секунд убактыбыз калды абайлагына. Ошентип атта чарчаган экен, ай болду деди. Токтоп качырайын деп атат. 20 секунд калган. 10 секунд калды. Акырын абайлагыла. Бул акыркы минуталардын үчүн айтабыз. Бул жерде карамал калган. Акыркы секундалар урматтуу көрүүчүлөр. 4, 3, 2, 1, старт! Мына ошентип бүгүнкү чемпиондук оюнубуз дагы аягына чыкты. 7-1 эсебинде Өзгөн командасы алдыга чыкты. 2022 жылдагы Баткен жергесинде өткөн Наурыз байрамына карата көптөрү боюнча мендеште финалдык оюнда Жалал-Абадтын Акчы жана Ош областынын Өзгөн командалары беттешип 7-1 эсебинде Жеңишиңер кут болсун дейбиз. Өзгөн командасы
Эми АЧ командасы экинчи орунду ээлеши менен куттуктап өтөбүз. Азаматсыңар. Өтө жакшы оюн көрсөттүңүздөр. Жеңишиңер кут болсун мына ошентип силер. Özgün komandası, Жалалабадтын ачы командасы силерге дагы ийгилик каалайбыз. Эч нерсеңиз баары жеңишler менен келет. Ар дайым кут болсун. Аман эсен болуңар. Dört komanda Ошентип кызыктуу оюнга күбө болдук. АЧ командасы Жалал-Абад областынан мыкты оюн көрсөттү. Экинчи орунду ээлегениңиздер менен куттуктайбыз. Ал эми Өзгөн командасы ошентип биринчи орунду ээлешти. Азаматсыңар чемпион команда. Өзгөн командасынан Азаматсыңар куттуктайбыз дагы бир жолу. Жеңишиңер куттуу болсун дейбиз. Gördüğünüz kızılık yormanları sarada altın medal. Birinci derecede diplom. Kızıl lenta. Bu lenta ikinci orun. Cuma boyu özümüzün 2022 yılkı Norus Bayramına karata uyuşturulgan Gökmür boyunca Üniversitesi'nin sonuna çıktık. Kuday Burç'ta 5 gün boyu atan kızıklı oyunlar ötüp 12 komandanın içinden en mutlu 4 komanda bugünkü Küçük finallara, çoğun finalga oynaştı. Jеңүүчүлөр аныкталды. Эмесе биз байгелерди тапшырайлык. Биринчи болуп биздин жетекчилер атайын байгелерди уюштурган жеке мыкты ат. Ортого чакырып, мыкты Аргымак деп мына койгүрөң АЧ командасынан сыйланды. Oyuncu nominasyası. Bir cuma oyuncu muhtatlarında bayqattıq. Oyuncularda bir doğuştan adı bizim Kayıslar Toğu kanda alıştı. Mutlu oyuncu dep İslam İslambayev. Koçakmaz ol azamat Cegetattaka örgönün össün. Akılbek Cumanbayev Batken Oblastı Gökmür Federasyası'nın Жетекші президенті ошондо oyuncular var. Eң мыкты агаларыбызга рахмат айтып, өзүнүн байгесин тапшырып, андан кийин эми командаларга өтөлүп, oyuncularды баарыбыз белгилеп, 4-чү орун Ош шаары, Ош шаарында кел. Уюп деген Yelimin son. Üçüncü orun. Bizde yaş güç komandası çakırıp koyuyor. Üçüncü orunda bizim Ketu'yu Ruslan'la Afrika'da Baydenar kutlu olsun. Olan medal. Ekinci orunda özden АЧ komandası. Koçak koşmaları 100.000 son. 100.000 son. Baygeli. Kırgız Respublikası Ulusal Oyunlar Federasyonu Ağlıoğlu Ahmet Kengeşevich taşıyor. Baygenler kutlu olsun. Gümüş medal, 2. dereceden diplom jana Endi bugungi 2022 bayramlarida o'tdi. O'tgan bo'yicha mamlakatning jenguvchisi
Kanat kengеши ишанабыз. Ал чаап туруңуздар. 150 ming so'm. Altın medal. Ulan. Dur. Dayana. Oşantip Özgün komandası bu yılkı Batken jergesinde ötken turnirden jеңүүчүсү Ulan деген жигит Рапабат. Байгеңиздер кутlu olsun. Tuttu sizde var mı sizin? Allah'ım. Негизги oyunda özümüzün genel terbiye yaşlar spor dönem yaşlar siyaseti röportaj bilgisi bizim sanatçıda şu şahısıyla özünü tuttu. Özmenin her yapasın. Hurmatlı sporcular. Dinamik cavılıp kaldı verden. Qarapağlaç balları mikrofon. Eli hurmatlı бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары бардыңыздарды бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар менен министрликтин атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Баткенде быйыл аябагандай чоң майрам болду десек жаңылышпайбыз. Президентибиз өзү келип катышып, аябагандай жакшы иш-чаралар болуп өттү. Мындан ары Баткен элинде, Баткен жеринде ушундай той, майрам жакшылык эле өтүп турсун. Чоң рахмат. Рахмат. Болгон өкмөр оюн жыйынтыкталды тарыхта биринчи жолу Баткенде жеңүүчүлөр жеңдиңер, капы болбой кеткиле, утулган командалар эмиге толчумага даярдангыла. Ийгилик ушундай Баткенде өкмөр ойуну көсөбүзсүн. Ушундай бизди колдоп келген спорт агенттиги, дирекция баарына чоң рахмат билдиребиз. Ыраазычылык. Анча жеңсе капы болбой кеттиңиздер, рахмат баарыңызга. Herkese hurmatlı ağabey tuğanlar, hurmatlı gökbelişler. Bir cuma boyu sozulgan gökbel boyunca meyleştik. Sonra çıktık, sulaydı biz. Çabuk da gelemeyiz. Kıyla vakt, kıyla daray geçsinter gitti bu var. Komandamız menen dört emge kırdık. Şu darajaga çektik. Şu oyun ayağı jakşı oldu. Bu Жаллабактын Башчы командасы күчтүү команда экенин сапарлайбыз. Күчтүү команда экен, оюн өтө катуу болду. Муну бизге Алла таала буйруган экен. Şu oyunlarda өткөрүп берген ушердеги акылдарга чоң рахмат. Şu көпкөрү өнүгө өсүн. Жакында күйөрмандарыбыз бар экен. Ушу күйөрмандардын колдоосу менен биринчи месте алдык, бизге буйруган экен. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы убакта көрдүңүздөр, оюн кызы жүрдү. Өзгөн командасы алдыга чыкты 7-1 эсеби менен. Алдыгыздарда турган бул жакшылык ракета аргымагы менен жерден өтө жакшы еңип, жакшы салымдарды салды. Эми жакшылыктын өзүнөн сурайлы. Жакшылык айтсаң, бул көкбөрү 5-5 улагын канчадан бери чаап жүрөсүн, өзүң азыркы убакта жашың канчада, кайсыл айылдын кулуну болосуң, ошол жактан айтып кетсең. Ассаламу алейкум. Биринчиден бүткүл мени көрүп жаткан кыргыз элиме, айылда колдоп, аркаман колдоп турган менин көрөрмандарыма. Мен жашым 1997-жылкы болом. Өзгөн районунун Саламалик айыл өкмөтүнүн Аракөл деген айылынан болом. Мен эми кандай десем, бул канча жашыман бери улак чабыш, мен ата кесип, атам улакчы, ошонун аркасынан эле ушинтип ат минип, чоңоюп, ушинтип улак тартып калдым. Ошо. Жерден еңип алып атасың да, ошол еңип алганды эми өзүң үйрөнүп, канча жылдан бери ошого аракет кылгансың? Көбүнчө сени көрүп аттык, ошол жекеме-жекеге чыгып жаттың. Эми ака команданын жекеме-жекеси күчтүү болсо, ошо команда дайым алдыга чыгат. Мен бир айылдын ишенген баласымын. Мен Аракөл деген айылда ар дайым сүйрөп чыгам. Жекеме ошол бүткүл ошол команданын жүгү менин мойнунда болгондуктан мен жекеме-жекеге кирип калгам. Кандай команда болбосун, жекеме-жекеси күчтүү болсо, ошол команда жеңишке жетет.
бардык оюнда. Аттан дагы бир катар сурап өтөйүн. Ушул өзүң чаап жаткан ракета кайман ат экен. Бул атыңды канча жылдан бери чаап жүрөсүң? Азыркы убакта жашы канчада? Бул атактуу ат. Таластан Нуржан Мелисбек уулу чапчу бул атты. Бул ошол жактан келген ат. Бизге спонсор болуп, бул Актелектен Жумебек деген аяштан бар. Ошол аяштан алып берген бул атты. Анан эми канчаям оюн көргөн бала, оюн көргөн ат бул башка бардыгы, барбыр. Ошон үчүн ушул ат менен келдим. Bunun yaşı точно bilmeyim, примерно bir 5-6 yaş болуш керек. Ошондо 2-3 асый болуп калат экен да? Жок, 5-6 асый. 5-6 асый. Ооба, 5-6 асый. Эгер сыр болбосо, канча калгансыңар? Эми точно билбейм ал жагын. Ооба. Рахмат. Ийгилик ар дайым атчалы жеңил болсун, ушундай жакшылыктарды жаратып жүрүңүздөр. Азаматсыңар. Мына ушинтип күйөрмандар менен көз ирмемдерди элестерге калтырып жаткан бул Өзгөн командасынын эң жаш оюнчусу бизге жакшы оюндарды көрсөттү. 8-катардагы номер. Өзүңдү тааныштырып кетсең, кайсыл айылдын кулунусуң жана азыркы убакта канча жаштасың? Бул көкбөрүгө канча жылдан бери киришип ойной баштадың? Мен Ош областынын Өзгөн районунун Саламалиттин айылынан болом. Атым Мырсбек, жылым 2005. Ошо улак чабып баштагам 9-классынан бери улак тартып баштагам. Ошо азыр жакшы тартып, результат көрсөткөн караштуу акаларым тартып, ошо эң жаш оюнчуну өстүрөлү деп, ошо акаларым катарында улак чабып калдым азыркы. Эми мындан ары алдыга кандай оюндарды көрсөтөбүз? Ошол борбордо жогорку лигага чыкканга аракет кылып жатасыңбы? Ошол жакта көрүп калабызбы? Буга чейин Кудайга шүгүр, Ошто чоң оюндарда ойноп атабыз. Кудай кааласа алда койгон максатым өтө чоң. Ушу мен алда койгон максатым ушу достукту чемпион кылыш. Демек алдыда дагы 9-майда ушул жерде чоң оюнга сен дагы бир оюндарыңа күбө болобуз деген үмүттөбүз. Эң жаш оюнчу десек да болот. Ийгилик, ар дайым ушундай жакшы ийгиликтерди жаратып жүргүлө. Азаматсыңар, атчал жеңил болсун.